Китеп адамзаттын акыл казынасы. Ал эми китеп окуган үй бүлө улуттун келечегин тарбиялаган уя. Мына ушундай асыл баалуулукту даңазалаган Окурман үй бүлө аттуу иш-чара номер 108 Темирбай Шамырбек уулу атындагы орто мектебинде уюштурулду. Иш-чаранын негизги максаты үй бүлөдө китеп окуу маданиятын калыптандыруу, ата-эне менен баланын руханий байланышын чыңдоо жана жаш муунду билимге үндөө. Ата-эне менен биргеликте иштөө. Ата-эне дайыма ошо балдар менен биргеликте баласына көңүл коюп, китеп окууну үйрөтүп, келечекте балдарды ушу жакшы билимдин кесипке ээ кылуу. Ошо максатта ушу иш-чараны өтүп атабыз. Ошондой эле ушу китептин иш-чара кылып өткөнүбүздүн себеби балдарга ушу кичине болсо дагы ата-энеге дагы балага дагы түрткү болсун деп. Ата-эне баланы билимге ушу ээрчитип, бирге ата-эне билимдүү болсо бала билимдүү болот дейт го. Эне тарбиялуу болсо бала тарбиялуу болот дейт. Ошол себептен ушу иш-чараны уюштуруп атабыз. Себеби караса район боюнча ушундай этап менен жүрүп атат. Этапта биздин айыл өкмөттө биринчи жолу болуп атат бул этап. Бул күнү ата-энелер менен окуучулар өздөрүнүн китепке болгон сүйүүсүн, чыгармачылык жөндөмүн жана ынтымагын көрсөтүштү. Катышуучулар сүйүктүү чыгармаларынан үзүндү окуп, каармандардын образын ачып берип, адабий суроолорго жооп беришти. Senin atan can öğretmen olur. Senin atan canға үйрөткөн балам сен. Бүгүнкү Окурман үй бүлө аттуу конкурска кызым экөөбүз катыштык. Бул конкурста биз өзүбүзгө өтө чоң таасир алдык. Бүгүнкү эне менен баланын ортосундагы байланыш дагы жакшы болот экен китеп окуса. Мындай демилгелер коомдогу руханий баалуулуктарды бекемдөөгө багытталган маанилүү кадам. Окурман үй бүлө сынагы катышуучуларга жагымдуу маанай тартуулап гана болбостон көпчүлүккө үлгү боло алды. Жыйынтыгында активдүү катышкан үй бүлөлөр дипломдор жана белектер менен сыйланышты. Биз биринчи мага эжекем айтты, катышасыңарбы деген, мен бир сүрдөдүм. Мындай ойлодум да ичимден, жеңилип калсак не болот? Эми адамда ар кандай ойлор болот. Жеңилип калсаң не болот, же жеңсең не болот деп абдан ойлондум. Анан кийин мен ниетим түзөдүм да, майли аракет кылып көрөйүк. Адамга биринчи нерсе бул ниет түзөсө жакшы нерсеге жетет. Иш-чаранын жүрүшүндө үй бүлөнүн ролу, баланын калыптанышындагы ата-эненин таасири жана китептин тарбиялык мааниси өзгөчө белгиленди. Бул багыттагы иш-чаранын мааниси тууралуу башталгыч класстын мугалиминин пикирин дагы угуп көрдүк. Кыргызстан боюнча ошо китеп окуу акциясы жүрүп жатканына байланыштуу биздин Темирбай Шамырбек уулу атындагы мектепте артта калбастан ушул акцияга катыштык. Бул жерде Окурман үй бүлө деген кароо сынак болду. Ушул сынакка балдарыбыз аябай жакшы катышты. Бул жерде коомдон артта калбастан ушундай кароо сынактарга катышып, өзүбүздүн элибиз дагы кызыгышып, сабактарга атайын бул программага ылайыкташтырып даярданып келишти. Мындай иш-чаралар жөн гана сынак болбостон руханий баалуулуктарды жайылтуунун, үй бүлөлүк ынтымакты чыңдоонун жана жаш муунду билимге үндөөнүн бир жолу. Анткени китеп окуган үй бүлө билимдүү коомдун башаты.